армысыздарбы, урматтуу мекендештер, арыбаңыздар, урматтуу журналисттер, жалпы эл журт. Чынында баарыңыздар азыр биздин алып баруучубуз айткандай, бүгүн биз бул жерге генерал Курсан Асановичтин маселеси боюнча, тагдыры боюнча, анын айланасындагы болуп жаткан окуялар боюнча мындай бир өз оюбузду, өзүбүздүн пикирибизди жалпы мекендештерге айтуу үчүн чогулдук. Чынында эле Курсан Асановичти баарыңыздар билесиздер, мына жогоруда биздин аксакалдар да айтышат. Чыныгы мээнети менен өзүнүн мындай бир ата журтка, элге, жалпы эле кыргыз журтчулугуна кылган эмгеги менен өзүнүн бүгүнкү бийиктигине, бүгүнкү зорлоосуна, бүгүнкү даражасына жеткен инсандарыбыздын, кийинки жаштарыбыздын бири деп билебиз. Анан эми адамдын тагдырында ар кандай өбөшкө иштер болот. Бул илгертен болуп келген, теманасынын учурунан бери болуп келген. Мына өзүңүздөр жалпы билесиздер, Акбай журт 7-8 августтагы Кой таш окуялары деп бул тарыхка ушундай аталыш менен кире турган болуп калды эми. Ошондогу генерал Курсан Асановдун жалпы эл журт көргөн экрандан, сайттардан күбө болгон иш аракети кандайдыр бир башкача бааланып, негедир мындай бир экинчи өңүттөн карап жатканы бизди өкүндүрдү. Биз буга чейин дагы президенттин наамына, дарегине атайын кайрылуу менен чыкканбыз. Моундай Кара Суу ынтымагы коомдук бирикмесинин аксакалдар тобунун кайрылуусу деп жалпы 12 киши мындай кылып туруп жазып, 12 киши баарыбыз кол коюп, монтип анан кийин президентке кайрылганбыз. Бул кайрылуубуз басма сөзгө чыккан, эл журтка жеткен, даректелген, мажилис сотуна да жетти деген үмүттөбүз. Андан бул жерде азыркы президентибиздин жасап жаткан ишин биздин ошо Кара Суу ынтымагы коомунун атынан болгондуктан 465 миңден ашуун калкы бар эл колдой тургандыгын, президенттин ишин биз баардыгыбыз мындай колдоп келгенибизди, анан ошо биздин райондун азыр Курсан Асанович жөнүндө айтышыбыз керек. Бул бүтүндөй кыргыз элинин уулунун тагдыры тынчсызданып, анан ошону Сооронбай Жээнбековичтен, Сооронбай Шариповичтен ачык, адилет чечип берүүсүнө көзөмөл алуусун суранганбыз. Анан эми бүгүн монтип жалпы журт үчүн пресс-конференцияга келип отурабыз. Эл уккан элдин баардыгы мындай таң калуу менен болуп кабыл алып атышат. Ошол 13-14 августтарда Курсан Асанов жөнүндө ушундай бурулуш мамиленин болгондугун биз ошого кайра айтып, кайра эл журтка жеткизип, бул багыттагы иш адилеттүү чечилип берүүсүн өтүнүп, анан эл журттун ушу колдоп берүүсүн сурануу үчүн чогулуп отурабыз.